Жогорку сотто жаңы дайындалган судьялар ант беришти. Кыргыз Республикасынын президентинин 2019 жылдын 11 сентябрындагы жарлыгы менен Чүй облусунун Чүй, Сокулук, Ысык Ата, Панфилов, Жайыл, Москва райондук сотторунун жана Токмок шаардык сотунун судьялары дайындалган. Ант берүү аземине Жогорку соттун төрайымынын орун басары жана Жогорку соттун судьялары катышышты. Төрайымдын орун басары Каныбек Бокоев ишке жаңыдан киришип жаткан судьяларга ийгилик каалап, сот адилеттигин туура, так аткарууга чакырды. Дайындалган судьялар өз кезегинде ата мекенге ак кызмат кылып, элдин сот системасына болгон ишенимин арттырууга бардык аракеттерин жумшаарын айтышты. Бул кызмат аябай чоң жоопкерчиликтүү кызмат. Азыркы учурда элдин алдында акыйкат чечимдер күтүп атат. Ошо күткөн элдин керегине жарайбыз деп кызмат кылганга аракеттенебиз. Мыйзам чегинде, конституциянын чегинде колубуздан келген аракетибизди элдин сотко ишенимин күчөтүүгө аракеттенебиз. Мен ошо судьялык кызматка киришип жатып, сот тутумуна өзүмдүн салымымды кошкум келет жана келечекте ошо акыйкат чечимдерди, адилеттүү чечимдерди чыгарып, элдин сот тутумуна болгон ишенимин жогорулатканы аракет кылам. Буюрса ошондой тилектерим бар.